Транспорт жана коммуникациялар министрлиги 2023 жылдын 9 айындагы аткарылган иштердин жыйынтыгын чыгарды. Анда ар бир тармактын жетекчилери берилген тапшырмалар боюнча баяндама жасашты. Транспорт тармагында мамлекеттик органдарга карата 97 текшерүү, чарба жүргүзүүчү субъекттерге карата 110 текшерүү иштери жүргүзүлүп, 57 протокол түзүлгөн. Ага жалпысынан 394 миң сом айып салынып, анын 298 миңи өндүрүлгөн. Ал эми мамлекеттик жеке өнөктөштүк тармагы 9 ай ичинде Бишкек-Ош автожолунда альтернативдүү тоннелдерди куруу, Бишкек шаарынын түндүк айланма автомобиль, Өзгөн шаарынын айланма жолун куруу боюнча Бишкек-Күнтү Суу-Самыр автомобиль жолун куруу жана чек ара жанында парковканы уюштуруу долбоорлору боюнча да жумушчу топтор отчет беришти. Ошондой эле транспорт тармагындагы санариптештирүүнү өнүктүрүүдө электрондук транспорттук көзөмөл жаатындагы документация иштерин иштеп чыгуу боюнча функцияларды киргизүү иштери жүргүзүлгөндүгү айтылды. Андан тышкары өлкөнүн түндүк жана түштүк аймагындагы эл аралык маанидеги жолдор боюнча 9 айдын жыйынтыктары айтылды. Быйыл болсо мына 9 айдын ичинде 501,9 километр асфальт төшөсөк, былтыр 403 километр төшөгөнбүз да ошол жылы. Ошондо болсо мына 98 километрдей ашыкча төшөп атабыз да. Анда эле ошондой эле башка салыштырмалуу ошол жана аңгек чөңгөктөрдү ошолор боюнча ошол эле тармакта аткардык, бирок асфальтты көп иш болушунча аткарып иш жүргүздүк да. Мына ошол жолдун маанитен ошо Кыргыз автожолдун ишканасы менен салып атабыз. Көбүнчө ишти маанитен өзүбүз салып атабыз да. Былтыр болсо ошо тендерге алып Кыргыз автожол ортодо эле туруп калчу эле. Быйыл болсо ошо ишти маанитен көбүнчөсүн өзүбүз жасадык да. Анан ошондой эле тиги бизге мына 265 техника алганбыз ушул жылы. Ошону менен мурункусунан 32 техника алып, ошо 300гө жакын техникабыз менен алып, ошол быйыл ушул иштерди жүргүздүк да. Ошо келерки жылда ошо бир ушул жылдын аягында белем болуп калабы же 2024 жыл болуп калабы, ошол 453 техника да алалык деп ошо пландап жатабыз буюрса.